Саламатсыңарбы? Биз бул сабакта кийинки этапты карайбыз. Мындайча айтканда, модельдөө байланыштарды түзүү. А, Негизинен эле мынакей Power BI'ди ача турган болсок, Power BI'ди ачканда эң биринчи эле ушул бет ачылат. Бул жерде мындайча айтканда мынакей ушул кнопка да турат да. Анан бул жакка диаграммалар, ушундай анализдер чыгат. Буюрса кийинки этапта үйрөнөбүз. Андан кийинкини баса турган болсок, бул биз маалыматтарыбызды көрсөк болот ушул жерден. Мына таблицадагы маалыматтарды, мисалы, мынакей база клиентов, ошол эле база сотрудников деп ушуларды көрсөк болот. Анан биз бул жерден Power Query'ден айырмаланып, кандайдыр бир нерселерди, мисалы, кошуп, алмаштырып, ушул сыяктуу нерселерди жасай албайбыз. Бирок биз эгерде формулаларды колдоно турган болсок, DAX формулалар менен, скрипттер менен жаза турган болсок, анда бул жерден дагы кылсак болот да, жасасак болот. Кийинки болсо, бул жерде модельдөө, мындайча айтканда модельдөө ушул жерде иш жүрөт. Мынакей модельдерди, ортодогу байланыштарды түзүп, ушул нерселерди жасалат бул жерден. Анан эң алгач эле таблицалар жөнүндө бир аз карап алалы. Ушул модельдөөгө чейин бир нерсени билиш керек, бул өтө маанилүү. Мисалы, база клиентов деген таблица болсо, ушул таблицада өзү аты атап тургандай эле, ата клиенттер жөнүндөгү маалыматтар да. Демек, бул жердеги эң негизги колонкабыз бул клиенттин ID'си, же болбосо фамилия, аты. Мен фамилия, аттар окшош болушу мүмкүн, бирок уникалдуу дегенде бири-бирине окшош болгону ар бир клиентке биз өзүнчө бир ID берип койсо болот, ошонусу да. Анан кийинки таблица болсо, мисалы, база сотрудников деп турат. Бул жерде жумушчулардын базасы, мынакей. Бул жердеги эң негизги колонка бул ID сотрудника да. Мындайча айтканда, ар бир жумушчуга өзүнчө ID берилген да. Мисалы, СТ1, СТ2 деген сыяктуу ушундай эмелер берилген экен. Анан калгандары болсо, ошол сотрудниктин маалыматтары да, аты, жөнү, ошондой эле жашы, должность, ушул сыяктуу. Анан кийинки таблицаны карасак, бул база товаров дейт. Бул мындайча айтканда товарлардын базасы да. Мындай биз өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул жактагы таблицалар, ар бир таблица мындай өзгөчө бир маалыматтарды бере турган таблица болуш керек да. Мисалы, бул жакта ката, мисалы, продажи деген 1 менен продажи 2, мындай бир эле жөн эле сатуулар жөнүндөгү маалыматты 2 таблицада берген, бул туура эмес да. Туура эмес болуп калат. Колдон келсе бир таблицага эле ушуну экөөнү бириктириш керек да. Ошондой эле, мисалы, расходдор жөнүндө таблица боло турган болсо, бир таблицада расходдор жөнүндө толук маалымат берилген да. Кандай маалымат базалар, мындайча айтканда, кандай расходдун түрлөрү, категориясы, суммасы, ошондой эле датасы, ушулар берилген. Демек, биздин бул жердеги таблицаларыбыз колдон келсе, мындай ар бир таблица өзүнчө бир маанилүү маалыматты берген таблица болсо болот. Ошон үчүн биз бул жакта продажи 1 менен продажи 2-ни бириктирип алсак туурараак болот. Аны бириктириш үчүн ушул жердеги эле создать таблицу дегенди басабыз. Мындайча айтканда, бул жаңы таблица түзүү деген сөз. Ошондо мындайча айтканда формула чыгып калат. Бизде ушул формуланы жазышыбыз керек болот. Бул өтө жеңил эле, мындай орчулук деле жок. Жеңил коддор деле жазабыз. Мисалы,
продажи все деп коелу. Биз эки таблицаны бириктирген атабыз да, анан барабар деп атайын бир мисалы union деген бул атайын неме бар, программа бар. Union деген бир код бар да, мындайча айтканда кошуу деген сөз англис тилинде. Эмнени кошушубуз керек? Тырмакчаны ачабыз. Биринчи продажи 1 менен үтүр коебуз. Анан тырмакчаны коебуз дагы, кайра продажи 2-ни бириктир деп ушинтип, анан биз enter'ди басып кое турган болсок, ушинтип эки таблица биригип калат да. Анан бул экөө биригиш үчүн дагы негизи бул жактагы немелери барабар окшош болуш керек. Мисалы экөөндө тең data деген колонкасы бар, экөөндө тең ID товара деген бар, название деген, цвет, количество дегендей, мындайча айтканда экөөндө тең колонкалардын саны бирдей болуш керек, анан колонканын саны аттары окшош болуш керек да. Ушундай кылып туруп анан бириктирип алабыз. Мунун максаты бизде мындайча айтканда, мисалы жөнөкөй эле бир мисал берели. Кандайдыр бир диаграмма чыгарып атып, анан продажи 1ден өзүнчө диаграмма чыгарып, мисалы сатуулар канча болду бул айда, анан продажи 2ден бул айда канча сатуулар болду деп өзүнчө диаграмма чыгарса, бул мындай акылсыздык болуп калат, же болбосо туура эмес болуп калат да. Себеби общий эле продажаларды бири көрсөткөн диаграмма болуш керек да. Ошону өзүнчө бөлүп калат. Ошон үчүн мындай кошуп алганга туура келет. Эми модельдөөгө келсек, модельдөө ушул жерде болот дедик. Биз бул жактан модельдөөнү кылаардан мурун, мындайча айтканда байланышты түзүүдөн мурун бир эки түшүнүккө ээ болуп алышыбыз керек. Бул маалымат базаларында байланыш түрлөрү. Мындайча айтканда таблица менен таблицаны байланыштырып атпайбызбы мынакей бул жерде? Бул таблицалар бул автоматтык түрдө байланышып калды негизинен. Качан Power Query'де маалыматтарды тазалаганда өзү эле автоматтык түрдө ушинтип байланыш болуп калат да. Бирок бул дайыма эле Power BI'да мындай туура боло бербейт. Же болбосо чоң маалыматтар болгондо, көп таблицалар болгондо каталар кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн колубуз менен ручной кылып, же болбосо ушундай кылганда эле аркасынан текшерип чыгыш керек да. Анан эми ушул байланыштын түрлөрү бар. Бул жерде эң биринчи түрү бул one to many деп коет. Негизи one деген сөз бул бир деген сөз да. Many деген сөз бул бирден көп. Мындайча айтканда эки же андан көп деп түшүнө алабыз. Мындайча айтканда бирге бирден көп. Же болбосо many to many деген бул бирден көпкө бирден көп деген. Ошондой эле one to one деген бул бирге бир байланыш. Андан кийинки төртүнчү байланыштын түрү бул many to one, бул мындайча айтканда бирден көпкө бирдин байланышы да. Бул англис тилинде ушундай деп аталат. Анан багыттар болсо эки багыттуу болот. Бир багыттуу, эки багыттуу, эки түрү бар. Эми ушуну бир аз карасак, мисалы ушул мисал берилген дейли. Категория деген колонка берилген, таблица берилген. Категорияда биз айттык го, категория деп өзү аталышы, таблицанын аталышы айтып аткандан кийин, демек категорияларды айта турган, категорияларды бере турган таблица да. Бул жерде эң негизги колонка категория. Ушул категория А менен категория Б деген колонка. Эми ушул колонка кандай аталса, ушул эң негизги колонка болуп эсептелет. Анан бул жерде эмнеге эң негизги деп эсептелет? Себеби бул жердеги бул колонкадагы маалыматтар уникалдуу маалыматтар. Уникалдуу деген сөз бул колонкада канча саппа болсо, ошол ар бир ичиндеги ячейкадагы маалыматтар бири-бирине окшошпойт да. Демек ушул негизги маалымат болот. Мындайча айтканда, анан дагы бири-бирине окшошпогондугу үчүн, же болбосо ар бир маалыматтан бирден гана болгондугу үчүн, бирден көп эмес да, баардыгынан бирден гана болгон үчүн биз деп
Bir байланыш деп эсептелет да, бул бир деп эсептелет. Экинчи таблицаны карасак, мисалы product, продуктулар да. Бул жерде да эң негизги колонка бул продукт А, продукт Б, продукт С деген болот. Эмнеге дегенде, бул продуктулар жөнүндө таблица да. Демек эң главный колонка бул продукт жөнүндө болуш керек. Бул жерде дагы бул колонка бизде мындайча айтканда unique деп коет. Уникалдуу. Ар бир маанилери уникалдуу. Анан эми эки таблицаны байланыштырыш керек да. Байланыштырыш керек болгондо, качан эки таблица байланышат, экөөндө тең окшош колонкалар болсо. Мисалы үчүн категорияда категориялар бар болгон колонка бар экен, ошондой эле продуктуда дагы категориялар бар болгон колонка бар. Ушул экөөнү байланыштырганда one to many болот. Мындайча айтканда бирге бирден көп байланыш болот да. Бирге көп байланыш болот. Эмнеге дегенде, бул категорияда колонкасындагы маанилер бирден гана берилген. Категория А бир жолу, категория Б бир жолу, мисалы категория С болсо да бир жолу дегендейчи. Бул продуктудагы категориялар мындай бирден көп. Кээ бирөө бирден көп. Мындайча айтканда, кайсы бирөөлөр мындай бирден көп жолу берилгендиктен ошол көп болуп калат да. Бул жерде мисалы категория А деген 2 жолу берилген да. Демек бул мындай уникалдуу эмес колонка болот да. Демек ушул экөөнү байланыштырганда бирге көп байланыш болот да. Бирге көп байланыш. Анан багыты болсо бул продуктуну карайт да. Продуктуну карайт. Ошондой эле мисалы жыл деген таблица берилиптир. 17, 18, 19, 20 жыл дегендей. Анан ошо менен sales деген, мындайча айтканда сатуулар деген колонканы, таблицаны байланыштырыш үчүн экөөндө тең окшош болгон колонка барбы? Ооба, бар. Мынакей. Бул жерде да жылдар берилген, бул жакта да жылдар берилген. Бирок кандай байланыш болот десе, бул one to many байланыш болот. Эмнеге дегенде, бирге көп байланыш болот. Себеби дегенде, бул жерде бирден гана маанилер бар да. 17ден 1, 18ден 1, 19дан 1, 20дан 1. Мындайча айтканда, бирден эле уникалдуу эле маалыматтар берилгендиктен бул бир байланыш болот дагы. Бир болот дагы, ага байланыш, мисалы бул жерде 17ден 2 жолу берилди, 18ден 3 жолу берилди, демек бирге көп байланыш болуп калды, бирге көп байланыш. Ошондой эле бирге бир байланыш болот, мисалы бирге бир байланыш дегенде деле биринчи таблицадагы уникалдуу болсо, мисалы категория, анан эгерде бул жерде дагы мисалы ушул экөө эле болсо, продуктуда балким экөө эле берилген болсо, бул жерде деле бирге бир байланыш болот эле да, мисалы. Мындайча айтканда, көпкө көп байланыш дегени бул ошол эле, мисалы бул жакта көп берилсе, маанилер, ар түрдүү маанилер. Ошого ар түрдүү маанилер байланыш. Бирок негизинен бул сунушталбайт да, мындай. Көпкө көп байланыш, many to many, мындай байланыш кылбай эле коюш керек да, себеби бул көп адашууларды, ушундайларды алып келет. Эң негизгиси ошол 3 байланыш өтө көп колдонулат. One to many, one to one, анан many to one деген көпкө бири байланыш. Буюрса ушуларды колдонуп, кийинки сабакта биздин маалыматтарыбызды, ушул маалыматтарыбызды моделдейбиз.